रमज़ान का महीना मुबारक हो। Саламатсыздарбы? Мына бир нече күндөн кийин жергебизде улуу орозо айы башталат. Ошол орозо айында орозону кармоо тартиптерин билиш үчүн биз бүткүл дүйнөлүк алдындар кеңешинин мүчөсү Чубак ажы мырзаны студияга чакырганбыз. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Чубак мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына мен жогоруда айтып кеткендей, саналуу сааттардан кийин десек да болот, бир эле биздин жергебизге эмес, дүйнө жүзүндө мусулмандар улуу орозо ай, көптөн күткөн улуу орозо айын баштарынан кечирип ушу орозо кармашат. Орозо кармоо тартиптери жөнүндө биз сиз аркылуу ушу көрүүчүлөрүбүзгө азын улак сөз кылалы дегенбиз. Эң негизги орозо кармоонун тартиптерине кайсыл нерселер кирет? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Учурдан пайдаланып мен жалпы элибизди касиеттүү Рамазан айынын кирүүсү менен куттуктайм. Кудай таалам бул айда элибизге тынччылык, аманчылык, токчулук, ыймандуулук насип этсин деп тилек кылам. Орозонун шарттарынын биринчиси, орозо кармоо үчүн адам мусулман болуу керек. Мисалы үчүн бир теңирчи бирөө же бир динден алыс болгон мусулман эмес бирөө келип орозо кармайм десе, анда бул орозого эсеп болбойт. Демек, бул адам орозо кармай турганда мусулман болуу керек. Экинчиси, ушул адамдын ден соолугу талапка ылайык болуш керек. Эгерде ооруп кала турган болсо, оорусу бар болуп орозо кармаса, оорусу күчөп кете турган болсо, же оорусунун сакайуусу начарлап мындай бир кечеңдеп кала турган болсо, ошол адамдар орозо кармоодон убактылуу бошотулат. Ошондой эле мынагы сапарда жүргөн, мусапырда жүргөн, 3 күнчүлүк жолдон алыс жерде сапарда жүргөн адамдарга орозо кармоодон бошотулат. Улгайып калган ата-энелерибизге, абышка кемпирлерге, андан сырткары колунда баласы бар, сүт берген энелерибиз, боюнда бар эже карындаштар, мына ошолор дагы орозо кармоодон бошотулат дагы. Ал эми алардан башкалардын бардыгы орозону кармоосу милдеттүү болот. Орозодо эң негизги маселе биринчи ниет. Бул ниет ошол таң аткандан күн батканга чейин тамак ичкенден, суусундук ичкенден, жубайлык мамиледе болгондон сактанууга ниет кылуу жана Кудайдын ыраазылыгын табуу. Экинчиси, мына ошол айтылган 3 нерседен сактануу менен орозо албетте кармала турган болуп эсептелет. Анан кээ бир учурда мынагы адамдар чоң ишти иштесе, же бир мындай бир оор ишти иштеп калса, ошолор орозо кармаганда бошотулса болобу деген суроону көп беришет да. Мисалы үчүн, депутаттар кармабай койсо боло береби деп. Антип айтылганга жол берилбейт. Бирок жанагыдай чөп чапкандар, же болбосо мына фундамент кургандар, эгер ошол айда алар ошо ишти кылбаса, бала чака ачка калып кала турган болсо, анда мына ошолорго анда мындай жеңилчилик каралышы мүмкүн да. Өтө оор жумуштарга, мындай физический күч келе турган, оор келе турган жумуштарга, ал эми андан башка жеңил жумуштарга, отурган бөлмөсүндө кондиционер бар болгон жерлерде, анда буларга орозо кармоо милдеттүү болот. Балким орозо кармаганда булардын активдүүлүгү дагы күчөйүп, мамлекетке көбүрөөк пайда алып келет деп айтсак туура болот. Сөзүңүз каралжы. Мына биз билгендей, бүгүнкү биздин өлкө башчыбыз Ажообуз Сооронбай Шарипович бул киши 5 намаз окуп жана динге өзүнүн дити менен берилгендиги жөнүндө массалык маалыматтарда кенен жарыяланып келет. Мисалы, ал киши өзүнүн иш шартына байланыштуу ушу ажоо катары орозо кармабаш керекпи, же ал киши да кармаса боло береби өз ирети менен? Эгерде ал киши ошол Бишкек шаардан 90 километрден ашык болгон жерлерге сапарга чыга турган болсо, анда бул убакта бул кишиге орозо кармагандан мындай уруксат берилет. Анткени мусапыр өкүмүндө. Бирок президент болгондугу үчүн уруксат берилбейт. Анткени бул дин бардыгыбызга бирдей өкүмдө. Эгерде дин соолугу жол берип турган болсо, анда бул киши дагы орозо кармошу керек. Жана орозо кармап, орозо оозу менен элге журтка дуа кылса, бул кишинин дуасы иншалла сөзсүз түрдө кабыл болот. Анткени хадисте айтылынат, адилеттүү падышанын дуасы кабыл болот деген. Ошол адилеттүүлүк өкүм сүргөн учурларда дуа кылса, ага кошулуп орозо боло турган болсо, демек бул дуа кабыл болуунун ыктымалдуулугу өтө көп, жогорку пайызда деген сөз келип чыгат. Бошотулбайт президент болгондугу үчүн орозо кармоодон. Мындан келди, ханбы, жөнөкөй адамбы, бул орозо шарты бардыгына бирдей деген маанеде. Андан кийинки сурообуз бизге көп ушу сизди келер алдында биз айтканда, көпчүлүк көрөрмандарыбыз тамеки тартуу шарттары жөнүндө айтышат. Ооз ачкандан кийин бардыгы эле кайра жөнөкөй эле жашоого кайрылса болот. Мисалы үчүн, кээ бир учурда даже ошо буудайдан жасалган пиваны ичсе болот, же болбосо кымыз, бозой ичсе болот. Ошол эле шартта ошол тамекини да тартса болот деген жоболор айтылып жүрөт. Бул жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Орозо кармаган учурда тамеки тарткан орозону бузат, насыбай чеккенде бузат, тамак ичкен бузат.
Ал эми ооз ачылгандан кийин мисалы үчүн кымыз ичсе болот. Бирок жана тамеки тартуу, насыбай чегүү булар макру, арамга чейин барат. Орозодон сырткары деле, орозонун ичинде деле бул таптакыр болбогон оокат. Ооз ачкандан кийин деле мындай тартпаш керек, жебеш керек. Демек орозого чейин дагы ал тамекиден алыс болгон эң жакшы. Ошондой эле жанагыдай бир ошол мисалы үчүн арак ичүү, мисалы үчүн кээ бир адамдар түндө арак ичип алышы мүмкүн, же болбосо муурулук кылып коюшу мүмкүн да. Бул орозосу бузулуп калды деген сөзгө барбайт, бирок булар шариатта арам деп тыйылган иштерди аткарып аткан болуп эсептелет. Пиво боюнча эгерде мас кыла турган ичимдик болсо, ошол мас кыла турган ичимдиктердин баардыгы арам болуп эсептелет. Анан жанагы бозо маселеси боюнча улуттук тамактардын катарына кошулат дагы. Бул негизи ошо көп учурда бизде бозону бозолук өкүмдөн чыгарып, мында мас кыла турган арак сыяктуу шарапка өткөзүп жиберет да. Кээ бирлер арак кошот, өтө ашкер ачтуу болуп туруп, адамды мас кыла турган болсо, бул болбой кала турган жорук болуп эсептелет. Эгерде мас кылбай турган болсо, анда бул ага мындай бир шарият тараптан тескери көз караш менен каралбайт. Ошондуктан өтө этият болуш. Ал эми кымыз бул таптакыр эч кандай тыюу салынбайт. Ал эмес биз молдокелер ошол кымыз бышып калган учурда орозодо кымыз менен ооз ачабыз негизинен. Бул деген өтө жакшы бир касиеттүү суусундуу эсек жарашат. Ошону менен эле бирге сууга түшүү маселеси. Мисалы үчүн ошо оозу бейик малда душка түшүү, же болбосо баняга түшүү, көлгө түшүү маселелери кандай каралган? Орозо учур касиеттүү убакыт. Бул убакыттын баардыгы үнөмдүү пайдаланыш керек. Куран окуп, намаз окуп, жакшы китептерди окуп, адамдар менен баарлашып дин жаатында Кудайга жакындоонун айы болуп эсептелет. Ошол убакта эгерде бир адам гусул важип болуп калса, же жуунганга керек болуп калса, же өтө ысып аткан болсо, чайканып алууга шарият тыюу салбайт. Болгону оозу менен мурдунан суунун кирип кетүүсүн сактануу керек. Ошондой эле көлгө түшүү дагы. Адатта көлгө түшкөндө өтө ысып кетип, орозону кыйнап кое турган болсо, бир жанагыда сууга секирип келип кайрыланта берсе болот. Бирок ошол ырахат алгандай деңгээлде көлгө түшүп кечке жүрүп алса, анан кээ бирөө баняга киргенде 4 сааттап чыкпай ырахат алып жүрө берсе, орозо бузулбайт. Бирок касиеттүү убакытты мындай бир андан дагы пайдалуураак ишке жумшаса жакшыраак болмок деген мындай бир көз караштан улам булардын кылган иши бир аз жагымсыз мындай бир жагдай жаратып коет. Бирок орозо бузулбайт. Дин шартында ал бузулбайт экен. Ооба, бузулбайт. Дагы бир кызыктырган суроо коомчулукту. Орозо кармаган молдо жаназа айтууга болуу деген суроону беришет, жана нике кыюуга боло береби деген. Андай дагы бир жерлери бар экен, ушу орозо кармаган молдо нике кыйбаш керек жана жаназага турбаш керек деп. Анан дагы бир суроо, коомчулукта көп айтылат дейт, шилекейди да жутпаш керек деп. Шилекейди жута бергенге мүмкүнбү, же болбосо аны ушул бир тартипсиздик кылып сыртка түкүрүп туруш керекпи деген дагы суроолор берилген. Шилекей боюнча айтсак, шилекейди жутуп алуу бул орозону бузбайт. Болгону кээ бирде шилекейди оозуна чогултуп алып жутуп берсе макру болот. Эми ал адепсиздик деле эсептелет да. Анан кечке сыртка түкүрүнүп шилекейин түкүрө берген туура эмес. Ал адамдын өзүнүн шилекей, андан орозо бузулбайт. Анан жанагы суроо боюнча чындыгында ушуну көп беришет. Ошол орозо учурунда нике кыйса болобу, никеге турса болобу. Мисалы үчүн жубайлар үйлөнүшүп атат, анан орозо ошолор. Ошол орозо учурунда никеге турса болобу деген суроо берет да. Никеге турса болот орозо учурунда. Нике кыйса дагы болот, жаназа окуса дагы болот, жаназага турса дагы болот, бардыгы болот. Болгону нике учурунда, орозо учурунда жыныстык мамилеге тыюу салынат да. Ал эми никенин кыйып коюу, аларды мындай бир жубай катарына укуктуу түрдө, шарият түрдө алып келип коюуга эч кандай шарият тыюу салбайт. Балким кайра оозбек учурда, мындай бир Кудайга жакын болгон учурда бул жакшыраак болуп эсептелет. Анан бирок ошол эле учурда жанагыдай өпсө болбойт орозо учурунда дегенди көп айтышат да, өп койсо орозо бузулуп калат деп. Эми өбүнүн түрлөрү көп. Эгерде мисалы үчүн ата эне өзүнүн балдарын жакшы көрүп өпкөн болсо, эч кандай орозо бузулбайт. Бул жанагы карама каршы жыныстагылардын ортосундагы сүйүү алып келе турган өбүшүү болсо, ошол өбүшкөндөн барып орозону бузуп кое турган бир деңгээлге жетип калуу коркунучу болсо, бул ошол жактырылбаган макруh иш болуп эсептелет. Бирок аталардын колдорун өп, апабыздын маңдайынан өп учурашсак мисалы үчүн, же жөн эле бир аз өбүшүп коюп, анда мындай саламдашуу иретинде тууган уруктар же жубайлар, бирок ошону менен кумарданууга кирип кетпей турган болсо, орозо таптакыр бузулбайт. Дагы бир сурообуз, орозону кармабай туруп эле, канчалык шарты болсо деле, мүмкүнчүлүгү болсо деле орозону кармабай туруп эле, орозо кармаган кишиге ооз ачарлык жана саарылыкты жасап берүү бул да чоң сооп берет деген чынбы? Анда ошентип эле сооп алып алса деле болот экен деген ойлор айтылат экен. Бул боюнча сиздин мисалы үчүн мындай да, Үмүт айым, мисалы үчүн мен сизге 100 сом беришим керек, бересемин да, карызмын.
Анан мен барып эле операторго барып 2000 сом берип алсам, 2000 сомду сооп алам, 2000 сом бергендей. Бирок мен сиздин 100 сомдон кутулбайм деген сөз да. Аны өзүңүзгө беришим керек. Ошол сыяктуу орозо парыз. Орозону канчалык башка сооп иш кылганы менен орозону карыздан кутула албайт да, аны кармап берүү гана керек болот. А бирок калган сооп ишке сооп ала берет. Көбүнчө эжелер, жеңелер, карындаштар, кыз келиндер күйөөлөрүнө тамак жасап берет, саарлыкка турат кадимкидей, кечинде ооз ачар кылат, башка кылат, бирок орозо кармашпайт да. Аткарган иштерине сооп алат, бирок орозодон кутулбайт бул менен. Орозонуку өзүнчө. Орозонуку өзүнчө. Ошондуктан убара болуп тургандан кийин кошулуп кармай беришсе, аларга да жакшы болот. Күйөөнүн кармагандыгы, күйөөнүн намаз окугандыгы, күйөөнүн жумага баргандыгы менен күйөө аял да ошондой кете бербейт да. Мисалы үчүн биздин кыргыз коомчулугунда деги эле дүйнөнүн бардыгында күйөөсү канчалык жогоруласа аялы кошулуп жогорулап кете берет го. Күйөөсү ген прокурор болсо, аял деле ген прокурор болуп мындай бир кадыр бар күтө берет да. Анан ошондой ойлоп алышат дагы, күйөөсү намаз окуса, аял деле ошо намаз окуганда сооп ала берет деген бул натура түшүнүк. Ар кимдин өзүнүн намазы болуш керек, орозосу болуш керек, жана зекети болуш керек. Орозо убагында жер жүзүндө таптакыр эле шайтандар болбой, периштелер гана учуп жүрөт деген сөздүн канчалык чындыгы бар. Ага карабастан ошо орозо маалында деле бир топ кылмыш иштер жасалып, же болбосо бир ошо шайтан азгырган учурлар көп эле кездешет. Муну кандай түшүнсөк? Хадис бар, пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, орозодо шайтандар байланат депчи. Ар шакыр коңгундугунда, бирок бул шайтандар байланат дагы, инсандар байланбайт экен. Инсандардын өзүнөн чыккан шайтандар, булар шайтандыгын кыла берет, булар орозо кармамайынча. Анткени кээде биздин элде деле ушундай адамдар бар. Шайтан буларга муктаж эмес, балким булар шайтанга агайлык, устаздык кылып кое турган адамдарыбыз бар да. Мисалы үчүн азыр көрүп атпайбызбы? Жапжакшынакай эле чыкырап, кычырап кийингендер, сааттай болуп баш иштегендер деле уурулук кылып коюшу мүмкүн экенин көрүп атабыз. Мына камактагылар чүп аткандарды көрүп атабыз. Мына ушулар адамдардан чыккан шайтан. Булар байланбайт экен тилекке каршы. Ошондуктан булар күнөө иштерин кыла берет, алар үчүн орозо болуш керек. Башкаларды Кудай Таалам өзү байлайт, бирок адамдарга байланганга мүмкүнчүлүк бул орозо, булар орозо кармаганды билбейт экен дагы. Бизге сүйлөгөндө жакшы сүйлөп, бардыгын тазалыкка чакырып, бирок жанагыдай мындай өтө одон айтканда, адалсынган молдонун үйүнө 6 каманын баш чыгыптыр дегендей, адамдар, шайтандар байланбайт экен. Ошолор күнөөсүн кыла берет, Кудайым булардан сактасын. Дагы бир суроо, ушу орозо маалында ата-энеге өтүп кеткен ата-энеге Куран окутуу, же болбосо ушуларды эскерип туруу, бул орозо кармагандан да бир топ эсе жогору сооп алынган менен барабар деген сөзгө кандай маани бересиз? Бул мындай да, жанагы бизде кыргызда суроо бар, атаң жакшы, апаң жакшыбы деген. Экөө тең жакшы да. Экөөнү бири-бирине салыштырып болбойт да. Же болбосо нан жакшыбы, туз жакшыбы дегенде экөөнү бири-бирине салыштырып болбойт. Ар кимдин өзүнүн орду бар. Ошол сыяктуу ата-энеге жакшылык кылуу, орозо кармагандан чоңураак сооп деген жок. Экөө тең чоң сооп. Курани Каримде келет, ата-эне Аллага ибадат кылгыла, ата-энеңе жакшылык кылгыла деп. Өзүнчө бул улуу сооп маселе да. Рамазан айында канча жакшылык кыла алабыз? Биринчи кезекте орозо кармап, орозону кармап, ооз ачардын астына дуа кылганда, ата-энебиздин да күнөөсүн кечирүүсүн тилеп дуа кылса, Кудай Таалам кабыл кылат. Андан сырткары колдон келишинче орозо учурунда ооз ачырып, адамдарды чакырып, анан жар-жашыларга жардам берип, колдон келишинче зекет садакаттарды бере турган болсок, пайгамбардын хадиси бар. Эгерде орозо учурунда бир иш аткарылса, ошол жөн күндөр аткарылган караганда 70 сооптуураак болот дейт да. Мисалы үчүн бир жетим тойгузсаңыз 1 сом берсеңиз, жөн учурдагы 70 сом бергенге барабар сооп болот. Демек, эң биринчи маселе орозо кармап сообун багыштоо, экинчиси орозо кармагандан оозун ачыруу, үчүнчүдөн калган бардык жакшы иштерди аткара берип, ошолордун бардыгынын сообу түздөн түз тие берет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир топ диний багыттар бар. Ал жөнүндө сиз да билет болушуңуз керек. Ошол диний багыттар ар ким өзүнүн багытына жараша орозонун нугун буруп алышкан. Бул боюнча сизде эмне маалымат бар дейт? Орозонун маселеси боюнча менимче бул жерде көп деле айырмачылык жок. Болгону мындай жанагыдай чала молдо дин бузар деп кээ бир чала молдолор чыгып эле аны муну сүйлөй бериши мүмкүн. Орозо кармоодо анан жанагыдай жаңы маалыматтарга ээ болбой калгандар, азыркы заманбап алымдардын бүгүнкү күндө пайда болгон кээ бир маселелерге берген фатвалары мындай бир китеп окубагандарга жетпей калып, ошондон улам мындай бир кайчы пикирлер пайда болуп калган учур кездешет. Мисалы үчүн укол жөнүндө, эгерде адам укол алса, андан орозо бузулбайт, таптакыр эле. Бирок кээ бир адамдар уколдон орозо бузулат деп, ошол ооруп аткандар орозо кармабай калып, буларды сооп иштерден куржала калтырып коет. Анткени укол деген, мисалы үчүн орозо бузганда кандай, адатта азык кирчүү мындай бир атайын жылчыктардан гана тамак аш кирсе, ооздон, мурундан деген сыяктуу. Ал эми укол деген бул мындай жылчык эмес жерден, денеден кирип атпайбы? Анан экинчиден киргенде дагы бул үч көңдөйгө кириш керек. Мисалы үчүн ооздун көңдөйү, кекиртектер, ашказан жана ошондой эле бул жанагы кекиртек,
ичегилер жана ашказан 3 гана көңдөөгө киргенде гана орозо бузулат. Ошондуктан уколдордун жана капельница алганда тамчылап башкалардын бардыгы орозону бузбайт. Мына ушул маселеде талаш болуп калышы мүмкүн. Андан сырткары орозонун башын тактаганда жана ай көрүндү көрүнбөдү деп 16-сында баштала 17-синде башталабы деп айтып атат. Бизде 17-синде башталат деп атат. Анткени 16-сы күнү 15 күнү кечинде ай 2,5% жарым гана пайыз 0,5% көрүнөт экен дагы бул мындай бир жараксыз көз менен дагы жарактуу көз менен дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк эмес. Демек 16 күнү кечинде гана ай көрүлөт. Анткени ай 0,8%дан жогору болгондо көзгө көрүнүшү мүмкүн. 16 күнү кечинде 0,9% көрүнөт дагы көрүн ыктымалы бар. Азыр дүйнө жүзү боюнча мына Орусия менен Түркия 16-сы орозо дейт. Булар айдын көрүлүшү эмес, айдын чыгуусун эсепке алып атышат. Анткени 0,2% көрүнөт деп. Ал эми биз хадиске ылайык айды көрүп туткула дегенден айдын көрүлүшү мүмкүн болгон күндү 16 күнү кечинде эсептеп 17 күнү орозонун 1-күнү болот. Иншалла насип кылса деп үмүт кылып турабыз да ошол данагы пайгамбарыбыздын айды көрүп ачкыла айды көрүп жапкыла деген сөзүнө аракет кылып. Эми ошол күнү көргөнгө көп аракет кылабыз. Эгерде көрбөй калсаган күндө деле ошол 30 күн болуп калса 31-күн Рамазан 1-күнү болуп кете берет дагы. Быйыл 17-күнү орозонун башталуусунун ыктымалдуулугу өтө жогору деп айтсак. Бул албетте жанагы илимий жетишкендик, жанагы астрономия илиминин жетишкендиктерин байкап, биздин улуу жердешибиз Аль-Берунинин аксиомасына таянып, жана малезиялык улуу окумуштуу доктор Юсуфтун мындай бир теориясына таянып, мына ушундай жыйынтыкка келдик. Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан дагы мына ушул пикирди карманып турушат. Ушул эле суроого тишти жууса болобу болбойбу дегенге да жооп берип кетсеңиз. Негизи тишти жууса макруh, анткени зубный жанагы тиш пастасында ичинде даам болот да, оозго кирип кетип коркунучу бар. Бирок адамдардын арасына барганда ооздон жагымсыз келип турбасын деп, жалпы этикетти сактоо максатында жуулса ал зыян тийбейт. Анткени ашказандан кээде жагымсыз келип калат. Бул жанагы ооз жуулбай калгандан эмес, балким ашказан бош калгандан улам келип чыгат да, ошого көп кыжаат болбош керек. Бирок негизгиси орозону бузбайт. Бузбайт, э? Анда сөзүбүздүн аягында бизге ушул орозонун шартын айтып берчү. Биздин кыргыз жергесиндеги динге ишенген, берилген адамдар үчүн ошол бир Кудайдын үйү болгон биздин муфтиятта, биздин негизги мечитти барганда биз ошол жерден муфтиятка кезигип, ошол жерден бир башкача бир сезим кабыл алып, ошол жерге ишенип барган көп учурлар болот да. Ошол жерде бүгүн ошо орозонун алдында эмнегедир бир жагымсыз нерсе болуп жатат. Бул деген пикир келишпестик жана муфтиятка болгон нааразычылыктар. Сиз ошол жерде экс муфтий болуп кеткен киши катары жана ошол жердеги болуп жаткан окуянын чоо жайын билген киши катары коомчулукка дагы айтып кетсеңиз ал жөнүндө. Чындыгында өтө кейиштүү көрүнүш. Бул орозонун астында мына ушундай болуп бир жамааттар чыгып Азирети муфтийди кетсин деп айтып аткандагысы өтө жагымсыз көрүнүш. Бул боюнча мен уламалар кеңешинде айттым Азирети муфтийге. Биз канчалык Азирети муфтийди урматтап сыйлап, мындай бир колдоп айтканыбыз менен, эгерде буга бир мыйзам жүзүндө, мыйзам түрүндө сөз айтылынбаса укук талаасында айыптуу болуп тура беребиз да. Жеке өзүбүз Азирети муфтийге мындай сөз тийгизибиз келбейт. Бирок ошол жанагы сот аркылуу айткан адамдар сотко берсе, ошолордон териштирсе, ошону далилдеп берсе, ошондон кийин эгер айтып аткан адамдар күнөөлүү болсо, туура эмес айтып аткан болсо, анда буларды кылмыш жообуна тартса деп айтат элем да. Анан жөн эле отуруп эле жаман көрө берген менен бул маселе болбойт экен. Анткени өтө чоң сөздөр айтылынып атат, акча жеп койгон коррупция деп айтылып атат. Анан мен жеке өзүм муфтий болуп иштеген учурда кеткенден кийин да ушундай мага айтылган сөздөр боюнча мен сот аркылуу жеңишке жетип чекит койгонбуз. Мисалы үчүн вечерний Бишкек ошол 8 миллион сомду жеп койгон деп жазган. Андан кийин биз соттоштук, райондук, шаардык жогорку сотко барып аларды жеңип, биз жеген эмеспиз, мыйзам туура сакталган болгону, налог төлөнгөн эмес болгону мыйзам чалагайын болгондугу үчүн деп эч күнөөсүз деп табылып, андан кийин мына ошол жанагы вечерканы сотко берип, аны кайра соттон утуп чыгып жаза бергендиги үчүн анан кайрымдуулук иштерге андан утуп алган 30 миң сомду биз жумшадык. Дарат кагаз алып бердик, башка кылдык деген сөз да. Эми бизде укук талаасында ошол Кудайга шүгүр акыйкаттык бар экен. Мынакей бүгүн юристтердин баары майрамдап атат деп айтып атышат. Бирөөлөр иштен кетип, бирөөлөр келип деп айтор. Ошондой кылып Азирети муфтий сотко бериш керек. Болбосо бизде бир эреже бар да, жанагы нике кыйып атканда эгерде кыздын ата-энеси катышып калса, жанагы турмушка чыга элек кыз унчукпай койсо, бул никедеги макулдук болуп эсептелет да. Анан биз Азирети муфтийбиз же муфтият унчукпай койсо, анда ошол коррупциялык иштерге макул экендигин кайсы бир
бирден келди мындай билдирип коебу дегенде чочулоо бар да. Ошондуктан мындай бир азирети муфтий атайын юристтерди жалдап муфтият ошону бериш керек сотко деп айтат элем мен. Анан ошондон кийин чынтөгүнү билинет. Болбосо жеке биз муфтият өзүбүз дагы алымдар кеңешинен атайын комиссия түзүп ошо муфтият текшерип чыккыла берсири айтып аткан сөздөр боюнча 10 күндүн ичинде. Андан кийин биз дагы өзүбүз муфтият унчукпай отуруп албастан ошол кылмыш иш эгер бар болсо ошого биз шерик болуп калбайлы деп ошону текшергенге бердик. Мына 10 күндөн кийин насип кылса Рамазандын бир 7-8-деринде биз өзүбүздүн муфтияттын алымдар кеңешинин өзүнүн дагы бир жообун беребиз. Анан курулай айтканда кээде силер өзүңөр шериксиңер деп мындай бир сөздөн чочулап биз деле турабыз. Ошондуктан эгер таза болсок, чын болсо анда сотко бериш керек, мыйзам талаасында чечилиш керек деген үмүттөмүн. Мындан келди бизде бул бүгүнкү күндө коррупция маселеси абдан көп катталып жатат. Мүмкүн кээ бир биздин өкмөттө иштеген мүчөлөр бүгүн коррупция менен камалып жаткандар. Алар теги дүйнөгө барганда кандай жооп берерин билбей ошону жасагандыр. Ал эми муфтиятта чындыгында эле коррупция катталгандыгы чыкса, булар аны билип жасаган болуп атпайбы? Ушу элдин казынасына кол салуу, сүткөрлүк кылуу, билип жасаган адам менен билбей жасаган адамдын ортосунда теги дүйнөдө жооп берүүсү кандай болушу мүмкүн? Эми билип жасаган деле, билбей жасаган деле сөзсүз түрдө жооп беришет. Мисалы үчүн светофордон билбей өтүп кеткен деле милиция тосо берет да. Бирок билип жасаган, ошо билип жасагандыгы үчүн күнөөсү көбүрөөк болот сөзсүз түрдө. Ошондуктан айрыкча эл оозунда турганда диний адамдар, ишмерлер ошондой бир сөз чыгаары менен дароо ошонун чынтөгүнүнө жетип, ошого жооп бериш керек дагы. Мындай тымызын калып кете бербеш керек деп айтат эле. Мен ишенгим келбейт. Муфтиятта коррупция жок деп айтам, бирок жанагыдай ушундай сөз чыгып аткандан кийин, демек актанып ошону тактап коюш милдет деп айтат элем. Бирок жеке мен өзүм мындай бир көңүлүм ток, эч кандай биздин азирети муфтий уурдаган эмес деп мен ишенем, ишенгим келет. Бирок баары бир коомчулукка чубакка чыгып айтып койгон менен маселе чечилип калбайт экен. Биз айтып атабыз ар жерде, бирок мындай бир мыйзам талаасында айтылыш керек. Балким кээде ой келет. Балким биз жанагы фин полицияга же башкаларга алдымдар кеңешинен арыз жазып, ошону силер деле келип биздин муфтият текшерип туруп, анан биздин муфтият эч кандай күнөө жок экенин айтып койсоңор, анан жанагыдай коомчулуктагы адамдар чыгып антпейт эле деп мен айткым келип атат. Балки уламалар кеңешинде ушул маселени козгоюңо деген мен пикирдемин. Маегизге чоң рахмат, Чубак мырза. Мен ойлойм, ушул алдыбызда турган 30 күндүк орозо күндөрүндө, улуу орозо айында сиз дагы да келип биздин эфир аркылуу ушу биз баарыбыз эле молдо эмеспиз да, бирдемени билгибиз келет. Кандай шарттары бар, кандай ыкмалары бар, ошону коомчулукка азын улак баяндап берип туруңузду өтүнөт элек. Рахмат сизге. Бирок 30 күндүк орозо деп айтылып калган менен орозо 29 күндө болуп калыш ыктымалы бар. Анткени пайгамбарыбыз 9 жыл орозо кармап, ошонун 2 жылы гана 30 күндөн, калганда 29 күндөн болгондагы Рамазандын 29 күн болуу ыктымалы көбүрөөк. Албетте мен сиздер менен дайыма кызматташып келем, анткени ачык сөз дайыма айтып келесиздер, канчалык оор болбосо. Ошондуктан ушул жакка келип, анан кээде айтсак болот, мындай бир мен кабарларга келгенде ушундай бир ынаным менен келем дагы, менин сөзүм өзгөртүлбөйт да, ошого мен дайыма мындай съемкага тартылып кете берем да. Бирок көп жерге барган дайыма түз эфирге гана тартылам, анткени жакпай калган сөздөрдү кыркып коюшу мүмкүн. Аны көргөнбүз, соттошулуп басып жүргөнбүз. Ошондуктан ошол кабарлар, ошол мен ишенген, ошол мындай бир түз эфир болбосо дагы келип, өзүм кат жазып кетип, анан менин сөзүм бузулбайт деп терең ишенген ушундай бир портал, канал, телевидение. Ошондуктан мен ыраазылык билдирем. Рамазан айыңыздар кут болсун. Кудай таалам бардык ниеттериңиздерди кабыл кылсын. Рамазан айында келип турганга азыр убадамды берем. Маегиңизге чоң рахмат.